Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Мамлекет башчы Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна кол койду. Эл аралык укук коргоо уюму Азимжан Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу дыкат жана көз карандысыз иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Камчыбек Ташиевдин маалымат жыйынында кандай маселелер талкууланды бүгүнкү чыгарылышта. Мамлекет башчы Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна кол койду. Документ президенттин сайтына эмес, Эркин Тоо гезитине жарыяланган. Аталган мыйзам долбоорун Жогорку кеңеш 17 июнда кабыл алып, Жапаров 26 июнда кол койгон. Ага ылайык бейөкмөт уюмдар каржы булактары, кирешелеринин өлчөмү, чыгымдары тууралуу мамлекеттик салык кызматына отчет берип турушу керек. Парламент бул мыйзам долбоорун былтырдагы сунуштап, бирок коомчулукта жаралган чуудан улам ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койгон эмес. Бейөкмөт уюмдар менен батыш мамлекеттеринин Кыргыз Республикасындагы элчиликтери бул өзгөртүүлөргө каршы болуп чыгышкан. Жакында эле Франциянын Кыргызстандагы элчиси Жапаров менен болгон жолугушууда мыйзам долбоору тынчсыздануу жаратып жаткандыгын айткан. Президент элчиден анын өлкөсүндө бейөкмөт уюмдар мамлекеттик каржы тууралуу отчет берип турган мыйзам барбы деп сураганда, дипломат бар деп жооп берген. Мамлекеттик органдарда иштеген кызматкерлер бюджетке 26 миллиард сомдон ашуун зыян келтиргени анықталды. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында, үстүбүздөгү жылдын 6 айында коррупция жана мыйзамсыз баюу беренелери боюнча 34 кылмыш иши козголгон. Анын алкагында жогорку кызматтарда иштеген 32 адам кармалган. Алар мамлекетке 26 миллиард сомдон ашуун зыян келтиргендиги аныкталып, учурда 6 миллиард сомго чукулу кайтарылды. Биздин укук коргоо органдарынын тарыхында буга чейин мынчалык жыйынтык болгон эмес. Салыштыруу үчүн айтсак, өткөн жылдын 10 айында болгону 100 миллион сом кайтарылган. Ал эми биз быйыл 6 айда эле 6 миллиард сомдон ашык өндүрдүк. Буга байланыштуу өлкөдө коррупция боюнча кырдаал өзгөрдү, деди Ташиев. По фактам незаконного обогащения в отношении депутата Аманкулова, Жогорку кеңеша, по факту незаконного обогащения и легализации незаконно добытых денежных средств возмещено 50 миллионов сомов. По факту злоупотребления должностным положением со стороны экс-председателя ГСБ при ПКР Таирова возместил 20 миллионов, осужден штраф на 300 тысяч сомов. По факту злоупотребления должностным положением со стороны экс-заместителя председателя ГСБ при Джамгырчиеве возместил 20 миллионов сомов. По факту незаконного обогащения со стороны начальника УСБ ГСБ при ПКР Токоева ведется следствие. По факту незаконного обогащения гражданина Атамбаева Джалила в период работы на руководящих должностях в органах внутренних дел последний возместил в бюджет государства 100 миллионов сомов. По факту незаконного обогащения со стороны депутата Джоркеша Абджалиева в данное время Абджалиев возместил 50 миллионов сомов. По факту незаконного обогащения был задержан и водворен в СИЗО ГКМ судья Верховного суда Усманалиев. Так, Усманалиевым на общую сумму 114 миллионов 299 тысяч 402 сома, из которых последний возместил в бюджет государства 70 миллионов сомов. По факту незаконного обогащения со стороны судьи Верховного суда Боромбаевой материалы направлены на рассмотрение в дисциплинарную комиссию Верховного суда. По факту незаконного обогащения со стороны начальника Южного регионального управления должностным лицом ГТС при Министерстве экономики и финансов Айтмаматова. В данное время Айтмаматов возместил 74 миллиона сомов. Осталось еще 26 миллионов сомов. То есть он всего будет возмещать 100 миллионов сомов. По факту незаконного обогащения был задержан и водворен в СИЗО ГКМ экс-мэр Бишкека Сурахматов. В данное время Сурахматов возместил в бюджет государства 125 миллионов сомов. Осталось ведется следствие, он всего будет возмещать 150 миллионов сомов. То есть еще 25 миллионов сомов возместит, и мы его можем выпустить.
потому что был нанесен такой размер ушерба государству. Ошондой эле Камчыбек Ташиев бүгүнкү маалымат жыйынында кумтөр маселеси Ооганстандык качкындар тууралуу кеп кылып, Бакиевке иш козголуп, ал эми Акаевка издөө жарыялангандыгын билдирди. Ошондой эле Орхан Инандынын жоголушу жана Түркияга өткөрүлүп берилиши тууралуу бир катар суроолорго жооп берди. То есть мы его конкретно в то время, еще в феврале его должны были украсть, мы его спасали. После того, как мы его спасли, привезли сюда, мы с ним проводили большую работу, до него доводили, что его когда-нибудь эта операция сегодня не завершать. Кто-то хочет тебя украсть постоянно. Поэтому будь осторожен, постоянно ходить с охраной. Так, никогда не оказаться одним неустановленном месте, нелюдном месте, постоянно среди людей находиться. Мы ему давали полные рекомендации, полные инструкции ему давали, каким образом себя вести, чтобы те не могли его украсть. Он согласился, он с нами сотрудничал, все время нам сообщал о каких-то подозрительных лицах. Мы проверяли, но не смогли выявлять, что, то есть не подтверждались те факты, которые он нам давал информацию. В конце концов, результат таков, вы знаете, что в конце концов его похитили. Кроме того, мы ему и другим некоторым лицам также давали рекомендации о том, что они хорошо было бы, если они покинули нашу страну. Даже мы такие рекомендации им давали. Покинуть нашу страну, уехать куда-нибудь и жить спокойно. Если надо будет продлить паспорта, мы поможем. Надо обновить паспорта, мы поможем. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абикеев Азаттыкка маегинде Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин пикирине жооп берип, Кыргызстан экономикалык жактан утурумдук кыйналганы менен демократиялык өзгөрүүлөр эң башкы жетишкендик экендигин айтты. Казакстандын өзүнүн жолу жетишкендиги, ал эми Кыргызстандын өз жолу жетишкендиги бар. Мурдагы Советтер Союзунан бөлүнүп чыккан мамлекеттердин ичинен Кыргызстан демократиялык өлкө катары белгилүү болуп калды. Биздин жетишкендигибиз демократиянын коомубузга терең орногону, бирок Казакстандагыдай мунай, газ жок болгондуктан экономикалык жактан артта экенибиз чындык. Ошол эле маалда сырткы карызды жан башына эсептей келгенде Казакстандын карызы биздин өлкөдөн көп болбосо аз эмес. Ошондуктан Казакстандан деле мактана тургандай абалды көргөн жокмун. Бирок биз салыштырбай, буга чейинки тандап алган демократиялык жолдон чыкпашыбыз керек. Себеби элдин мүнөзү, баалуулугу дагы ушуга туура келет деген ал өз сөзүндө. Селдин айынан Баткен районунун 2 айылында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Министрлик белгилегендей 6 июль күнү жааган жамгырдан улам Согмент, Газ жана Карабулак айылдарында сел жүргөн. Анын айынан 2 көпүрө бузулуп, 3 гектар эгин талаасын суу каптаган, жолдорго кум шагыл толгон. Ошондой эле сай боюнда жашаган 47 үй кооптуу абалга келген. Жергиликтүү бийликке 6 турак жайдын ээсин коопсуз жайга көчүрүү сунушталган. Бүгүн 8 июлда селдин кесепеттерин жоюу үчүн 15 куткаруучу, 40 жергиликтүү тургун жана 2 техника тартылган. Селдин кесепетин тез арада жоюу максатында Баткен районунун акиминин буйругу менен Газ жана Согмент айылдарында өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Ошондой эле бүгүн 8 июлда Баткен облусунун Кадамжай районундагы Орозбеков айыл өкмөтүнө караштуу Пүшкөт жайлоосунда өрт чыкты. Аталган аймактагы кургак чөп күйүп жатканы тууралуу өрт өчүрүүчүлөргө бүгүн эртең мененки саат 6:20 маалымат түшкөн. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 33 куткаруучу жана Токой чарбасынан 10 кызматкер тартылган. Учурда өрттү толук өчүрүү иш-чаралары жүрүп жатат. Мына астын уже почти балдар контроль кылдык. Полный арча кеткен. Мына үстү жак калды азыр. Жаштар чип кетти сыяктырат.
Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргыз бийлигин укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу дыкат жана көз карандысыз иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм мындай билдирүүсүн Аскаровдун түрмөдө каза болгонунун 1 жылдыгына байланыштуу жарыялады. COVID-19 байланыштуу оорунун күчөп кетиши Аскаровдун өлүмүнө себепкер болушу мүмкүн. Бирок чынында Аскаровдун өлүмүнө анын 10 жылга негизсиз түрмөгө камалышы, ошондой эле Кыргыз бийлигинин шалаакылыгы жана жеткиликтүү медициналык жардам көрсөтпөгөндүгү жол ачты деп билдирди уюмдун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Сыйнат Султаналиева. Кыргыз бийлигинин маалыматына ылайык 2010 жылдагы июнь коогалаңында жапырт башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаров 2020 жылы 25 июлда номер 47 абакта 69 жашында пневмониядан каза болгон. Анын адвокаттары Аскаровда COVID-19 симптомдору байкалганын билдиришкен. Human Rights Watch билдиргендей, быйыл май айында жаза аткаруу кызматынын тергөөчүлөрү иликтөөсүн жыйынтыктаган. Анда Аскаров каза болгон учурда өлкөдө эпидемиологиялык абал оор болуп турганы, натыйжада анын өлүмүнө эч ким жооптуу деп эсептелбеши керек экендиги белгиленген. Жапониянын премьер-министри Йосихиде Суга коронавирусту жугузуп алгандар көбөйүп жаткандыктан Токиодо өзгөчө кырдаал жарыяланды. Мындай чечим Жапон баш калаасында өтүүчү жайкы Олимпиада оюндарына 2 апта калганда кабыл алынгандыгын билдирди. Ага ылайык Токиодо өзгөчө кырдаал 12 июлда башталып 22 августка чейин созулат. Оор абалдагы бейтаптардын саны жана ооруканалардагы толуп калган керебеттердин көрсөткүчү төмөн болгонуна карабастан, вирустун мутацияланган варианттарынын таасири эске алынышы керек. Биз инфекциянын өлкөнүн башка аймактарына жайылып кетишин алдын алуу үчүн чараларды күчөтүшүбүз зарыл деп билдирди 8 июлда Жапон премьер-министри. Өзгөчө кырдаал толук карантин дегенди билдирбейт. Бирок Токиодо Олимпиада оюндарын стадионго кирип көрүүгө толугу менен тыюу салынат. Шаар тургундарына болушунча үйдөн чыкпоо режими сунушталат. Ошондой эле алкоголдук ичимдиктерди саткан барлар, ресторандар жабык болот. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.